чоң апабыз майрам баскан турган сайын бири-бириңерди колдогула, ынтымактуу болгула, бир бүтүн организмдей жашагыла, ооруңарды колдон, жеңилиңерди жеңден алып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаргыла деп дайым айтып келер элем. Мына ошол чоң апабыздын айтканын эки кылбай, балдары дайым ынтымакта, бири-бирин кандай гана оор кыйынчылыктар болбосун колдоп келет. Мына ошо ата салтын улай, тууган урукта ынтымак бекемдей берсин деген ниет менен бир туугандардын ичинен Байысбек менен Кундуз бул салтка айланып бара жаткан сүмөлөктү бышырууну тууган урукка киргизди жана башын баштап 3 жыл катарынан менен өздөрү бышырып, үйүнөн бышырып беришти. Дагы туугандарга жалпы таркатты. Туугандардын баардыгынын башы биригип, бир бүтүн организмге айланышып, дайым 5 жылдан бери ушул жөрөлгөнү улай салтка айлантып келе жатышат. Мына азыр өзүңүздөр видеодон көргөндөй, бул жерде сүмөлөк бышты. Бышкан соң алардын үстүн аба кирбей турган кылып, кынтыксыз кылып жапты. Ал эми түйүнө тартып кетпеш үчүн алгач отунун сыртка, ичинде отун калтырбай, сыртка баардыгын тартып алды. Видеодон көрүп турасыздар. Мынакей толук түрдө кынтыксыз жабылып жатат. Böyle arası. Öyle aytıp atma. Maylı sütlü olsun, berekeli cil olsun. Yazılık, topluluk, molçuluk, berekeli cil olsun. Düşünmüş mol olsun. Den soğuk dolu olur. Kampanusdan kat olsun, dastıkonusdan kat olsun, peylüs kenem olsun. İmanlı olsun, yaşlar olsun. Мына өзүңүздөр видеодон көрүп тургандай, бул жерде эки сүмөлөктү көрүп турасыздар. Сүмөлөктө, биринчи сүмөлөктө бул шаардагы Айнура эжеке менен Саадаттын идеясы аркылуу роза башына туруп жетектеп бышырган сүмөлөктү көрдүңүздөр. Ал эми экинчисинде бул быйылкы 5-ирет өткөрүлүп жаткан Жаныбек Байкеме Өктөм жеңемдин үйүндө жасалган сүмөлөктү көрдүңүздөр. Сүмөлөктөр өңүнө чыгып аябай сонун болду. Эч кандай кошумчасыз эле, кумшекерсиз эле өзү балдай таттуу, даамдуу, оозго даамы кирсе, даамы кеткис бир өзгөчө даамга ээ болгон сүмөлөк болду. Мына сүмөлөк бышкан соң ошол жерде кызмат кылган тууган уруктун баардыгына бирдей өлчөмдө, бирдей көлөмдө сүмөлөктөр бөлүнүп жатат. Мынакей өзүңүздөр видеодон көрүп турсаңыздар керек, аябай көп идиштер. Анан ал идиштердеги сүмөлөктөрдү ар бири үйүнө алып барган соң өзүнүн кыз-кыркына, уул балдарына, келиндерине баардыгы өздөрү берип таркатышат. Сүмөлөк кандай мына ушул жөрөлгөнү улап, ынтымагыңыздар арты берсин. Элибизде токчулук, тынччылык болсун.